Азыр бул эжекебизден атайын даярдалган контейнерлерге салып даярдалган куруттарын алдык. Анан эң жакшы жери келген алуучуларга атайын момундай кылып оозун ачып, биринчи ооз тийгизип көрүп, проба кылып, анан алат экен. Чынында эле аябай даамдуу, натуралдуу экени билинип экен, бизде жеген. Курут экен. Аябай сонун даамдуу экен. Анан алып атабыз. Бирөө канча экен? Могу бирөөсү 300 сом экен. Анан ишерден эшене салып эле келек, биринчи жолу ушул жерден курут алып атабыз. 160 булар. 80 сомдон. Биз бүгүнкү Кара Айтматов районунда жайгашкан жармаркеге өзүбүздүн продукцияларыбыз менен катышып атабыз. Бул продукцияларды биз Чолпонбай айылынан өндүрүп чыгарабыз. Каймак, куруттарыбыз, каймактарыбыз, айрандарыбыз, сармай, анан мындай вакуумдалган куруттарыбыз аябай элди жакшы кабыл алып атышат. Бул продукциябыздын баардыгы натуральный, таза өндүрүш. Үй шартында жасалып башталган продукция. Алгач биз казанда ошол колдо сепаратор менен тартып, 5 уй саап, андан кийин 10 уй, 13 уйга чейин саап, ошол казанда башталган производствода. Азыркы учурда күнүнө 1 тонна сүт иштетебиз. Биз былтыркы 2023-жылкы ОБСнин ишкер айымдарды колдоо программасына катышып, ал жактан ошол 200 000 сомдун тегерегинде 200 000 сомдук грант алганбыз. Бизге ошол магазиндерге товарларыбызды өткөргөнгө көбүнчө бул тез бузулуучу продукциянын катарына киргендиктен биз аларды ошол холодильниктерди алдык. Грант менен 5 холодильник келип, азыркы учурда ошол холодильниктерди магазиндерге апарып орнотуп, азыркы учурда биздин продукциялар ошол Чолпонбай айылында Айтматов жана Манас районунда кетип атат. Таластын рыногуна азырынча кире элекпиз. Буюрса ошол жазга жакын кирип алганга аракет кылабыз. Көйгөйлөр азыр кышкысын билинген жок да, себеби бизде кышында погодага бузулган жок. Анан жайкы убак келгенде биз ошо холодильник машинадан кыйналып атабыз да, товарыбыз основной жакынкы райондорго чыгып, алыскы райондорго чыга албай атабыз. Себеби бул тез бузулуучу каражат сүт азыктары, тамак аш катарына киргендиктен аны өзгөчө муздактыкта өзүнүн температурасы менен жеткире албай, ошол жайкысын продажабыздан кыйналып атабыз. Сатууга көп чыга албай. Өнүктүрүү багытында кандай иштер жүргүзүп атасыздар? Ошол мамлекет тараптан ар кандай гранттык программаларга катышып, анан ушул да производствобузду чоңойтуп, товар ассортименттерибизди көбөйтөлү деп атабыз. Буюрса сода аябай жакшы. Биз келгенден бери содабыз жакшы болуп атат, тынган жокпуз. Элдин кабыл алуусу жакшы. Ушул жерде азыркы учурда атамекендик жергиликтүү өндүрүштү колдоп жаткан байкелерге, өкмөт башчыларына баарына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эски баняжы контора жакта. Май сармайда. Канча экен?